Тигүүчүлөргө жумуш берген бул ишкана Шумкар Уя айыл аймагынын Кара Ой айылында ачылды. Жергиликтүү бюджеттен 12 миллион сом каражат бөлүнүп, бүт шарты камсыздалды. Айыл тургундарынын айтымында бул имарат эскирип канча жылдан бери кароосуз турган. Айыл өкмөтү жана кеңештин депутаттарынын колдоосу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, натыйжада ушундай заманбап ишканага айланды. Максатыбыз элди жумуш менен камсыз кылуу, жакшы шарт түзүп берүү. Кичинекей болсо дагы ушу эжекелерибиз ушул жерден балдарын алып келип бала бакчага таштап кечке чейин айылда үйүнүн жаны дегендей кирип чыгып маяна таап ушул жерде иштешет. Бул зарылчылык болгондо, анткени үйдө отурган киши жумуш жок, Талас шаарына барып же Бишкек шаарына сезон убагында иштеп турушкан. Азыр эми Кудайым буйруса бардык эжекелер ушул жерден тигип иштерин кылышат деп ойлойбуз. Муниципалдык ишканада 20 жумушчу орун түзүлдү. Бул шартка аймактын кыз келиндери кубанып иштей баштады. Арасында жаңы үйрөнүп жаткандар жана тажрыйбалуу тигүүчүлөр бар. Эми алар иштегенине жараша маяна ала баштайт. Иштегениме 10 жыл болуп калды. Бул айылга келип иштегениме 2 жыл болду. Шаарда иштечү элек. Жумушубуз жакшы. Ачкан элдерге баарына жалпы ыраазычылык билдиребиз. Азыр биз женский кыздардын аст үстү пижама шымы менен тигип атабыз. Мен азыр колумдагы көрөй шымы. Оңой эле бу жерде бардыгы уже 4 жылдан бери иштеп келаткан, 5 жылдан бери андан көп иштеген стажысы барлар общий жакшы чыгарышып, жакшы иштешет. Бул жерде кийимдин түрү тигилип, Бишкекке жөнөтүлөт. Жумушту тез аткарууга баардык керектүү жабдуулар бар. Атайын бөлмөлөрдө каралган. Жергиликтүү бийлик жумушчуларга өзгөчө көңүл бөлүп, ажаатканасына чейин куруп берген. Башкысы тигүүчүлөр иштеген бөлмө жарык жана кенен. Кышында да жылуу болуусу үчүн от жагуу системасы да жасалган. Кубанычыбызда чек жок баарыбыздын. Айылыбыздагы кыз келиндерге абдан жакшы болду да. Көп бардык үйүндө бош отурушчу, үй бүлөгө чоң жардам болот да. Айлыктар эми айына 20-30 миң тегерек алышат. Андан да көп тапкандар бар. Могул машинкалар бүт ошо өкмөт тарабынан келди. Өкмөтүбүзгө, жергиликтүү депутаттарга бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, Шумкар Уя айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттеги каражатка жакынкы айларда ушул эле аймактын Чоң Токой жана Кеңеш айылдарынын тургундары үчүн да 40 орунду муниципалдык тигүү цехин ачууга камынууда. Мындан тышкары аймакта иш орун менен камсыздаган жеке ишканалар да бар. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.